Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmatlı bir tuğanlar. Sen söyleme. Sen bu neseye düşünbeysin. Sen arlaşmayla koymuş. Kırgızistan'a payda geledi. Deyip жатса, şunda men daha söylüyorsun, siz daha söylüyorsunuz. Kim söylüyorsun? Akılbek Japarov'dan söylüyorsun be. Kazinonu açsak, Kırgızistanlılar kiribeydi. Başka mamleketler kireyet de odadı da. Anda erten bir dağ soykukana açat çıkar. Kırgızistanlık ayallar girmeyip başka memleketteki ayallar geledi. Anan alar da koşuntu açsın. Kırgızistanlılar ayağı bar oynasın, alar bucak gelip oynasın. Oşantip jamanlıkta eşiğini açıp veriyoruz bu Kırgızistanımızga. Jogorku Kengешке çıkıp Adakan Kimsanbayev men Nurjigit Kadırбеков bana söylüyorsun bu. Kelgile bardığız bir karşı turaylıçı daha koldan gelişçi. Sadır Nurkojoviç men Kamçoy Kıdırşaевич sizlerden jok kılatırgan biznes uşul proyekt sizlerdi jok kılatırgan, halak kılatırgan biznes proyekti. Sebebi urmatlı prezident, sizin bugünkü gündөгү байлыгыңыз, бийлигиңиз кайтыш болуп кеткен балаңыз менен атаңызга пайдасы тийбегенде сизге да тийбейт пайдасычы. Силердин ушул күндө азыртан башталды. Az элдер сүйлөп калат, кийин рахмат айтат дейиши мүмкүн. Жок. Силер да азыркы күндөн баштап туура эмес иш кылганыңарды элдер билип эле турат. Элдердин ой жүгүртүүсү силердикиндей эмес. Уругвайдын президенти, могу Ирандын мурдагы президенттерин карасаңыздар, кой багып эле жүрүшөт. Бирок кадыры дүйнөгө таркаган. Ошол сыяктуу кичине динибизге кайтайлык. Алла субхана таала Кур'ан-ы Керимде момундар силер биrbirine эскертүү момундар үчүн пайдалуу деп атабы, бири-бирибизге эскертелик. Момундар карабап эле колубуздан келбейт экен деп турбастан колубуздан келишинче аракет кылайлык. Бардыңарды тапканыңарга адал рызкы каалайм бардыңарга. Казино адалыраак деген сөз азыр актуалдуу болуп атат. Буга оюңуз кандай? Шариатта адалыраак же арамыраак деген нерсе жок. Же арам, же адал. Куранда Алла Таала айтат: "Иннама юриду шайтану ан юқиа байнакумул адавату вал багда фил хамри вал майсир." Чындыгында шайтан силердин араңарга арак жана кумар оюндар аркылуу душмандыкты жаратат дейт. Демек бул бизге зыян болгондугу үчүн бул адалыраак эмес, бул арамырактан дагы жаман арам нерсе деп айтып кетмекчи. Келген күнүңдү эмес, кетер күнүңдү ойло деген бир жакшы сөз бар экен. Алтын сатып байыбаган биз казино ачып байыбызбы? Буга бирден бир өзүбүз күнөөлүүбүз. Ошол депутаттарды, ошол өкмөттү биз тамдаганбыз, шайлаганбыз. Эң биринчилерден болуп мен чуркагам. Революция убактысында Садыр Жапаровду колдоп. Анткени мен ачык келечекке ишенгем. Садыр Жапаров, сиз динден жакшы кабарыңыз бар. Намаз окуган адамсыз. Ошо динде жакшы айтылат. Бул казино, кумар оюндары арам деп. Камчыбек Ташиев, мундан канча жаран, канча эне, ата сыйлаган, канча адам өлтүргөнүн да билесиз арам оюндан, казино. Мунун аягы жакшы бүтпөйт. Эсептешчү күн келет. Сондуктан мен муну менен өзүмдүн жарандык укугумду мен кайсы тарапта экенимди айтып билгизип атам. Урматтуу Садыр Жапаров, мен сизге бир айтып койчу сөзүм бар. Менин башымды кесип алсаңыз деле, тилимди кесип алсаңыз деле, өзүңүз айткандай. Сиз кумтөр маселеси боюнча көтөрүп чыкканыңызда аябай жакшы адам деп ойлодум белем. Сиз президент болгондо сүйүндүм белем. Жакшы президент келди, ушундай патриот деп. Бирок билбейм кандай адам экениңизди. Түшүнө албай койдум. Ушул сөздү айтканыңыздан кийин түшүнө албай койдум. Бир жолу карасам, былжырап отурасыз. Эки бетиңизди табактай кылып коюп. Урматтуу Садыр Жапаров, аныңыз уят. Уят аныңыз. Кыргызстанда арак заводдору деле иштеп атат. Алардан деле бюджетке акча түшүп атпайбы деп. Күйбөгөн жеримчи күл болуп кетти да. Ошо сөзүңүздү укканда. Анан уялбай казинону ачам. Ага туристтер көп келет.
Кыргызстандыктар кирбейт дейсиң. Адам любой жерде шылтоо таап атко чиркен адам чиркинчи. Ал казиного кириш. Ошо казинолорду ачкандан көрөчү. Садыр Жапаров Кыргызстандагы арак заводдон баштапчы. Жок. Кыргызстанда сойкуканалардан баштапчы. Арак заводко чейинкичи. Бузуку мекеменин баарын жабышыбыз керек. Ошондо гана Кыргызстан оңолот. Качан кыргыз эли бузукулуктан тазаланмайын, качан иманы таза болмойын, өнүгү болбойт. Качан баары жалпы бир Кудайга ишенип, бир гана Аллах деп, бир гана бир Кудай деп жашамайын. Өздөрүн жүрөктөрүн оңдоп сараң болбой, кең пейил болсо, ошондо Кыргызстан оңолот. Садыр Жапаров, сиз тескерисинче эркек болсоңуз, казино, сауна, арак завод, арак шарап саткан магазиндерди жабышыңыз керек. Магазиндер жаппаңыз, арак шарап сатканды токтотуңуз. Сиз арак заводду жапсаңыз, чет элден келген ичимдиктерди киргизбей койсоңуз, ошондо баары жакшы болот. Кыргызстанда сойкулканалар тып-тыйпыл кылып жок кылсаңыз, казинолорду жок кылып жапсаңыз, эч бир бузукукананы иштетпей койсоңуз, анын ордуна миңдеген завод, фабрикаларды курсак кыргыз эл чогуу. Ошондо жашоо онугуна келет. Дагы бир айтып коеюн. Кыргыз эл сизден бир эле нерсени талап кылат. Арзанчылыкты, айлыкты, болду, башка кереги жок. Ансы деле өз жаныбызды өзүбүз багып келатабыз кыргыз элеп деп. Ушу сөз достор бардыгына жетсин. Садыр Жапаров уксун ушу сөздү. Ушу сөзүңдү жеткирип койгула. Айланайын кыргыз элим. Мен патриотмун дегенде жеткирип койгула. Биз эки нерсени түшүнүшүбүз керек да, президент дагы, жогорку кеңеште андагы ар бир адам бул элге түздөн-түз отчет бере турган адамдар болуп эсептелет. Анткени аларды түздөн-түз эл шайлады. Bunday болуп туруп, каршылык мындай бир закон чыгарып атса, бир чечим чыгарып атса, аны жокко чыгаруу деп талап коюш бул элдин түздөн-түз укугу болуп эсептелет. Анткени бийликтин бирден бир булагы бул эл болуп эсептелет. Бул жерде эч кандай мыйзамга каршы келе турган чакырыктар, кандайдыр бир башка бир сөздөр жок. Ошондуктан мен Кыргызстандагы элдерге кайрылам. Ар бир депутат сиздер берген добуш менен барган адамдар. Ар бириңиздер мындай ушундай сыяктуу бир чогулуштарды өткөзүп, кандайдыр бир социалдык тармактардан флешмоб жарыялап, телефону болсо түздөн-түз чалып, өзүңүздөр ошол мыйзамды артка кайтарып алууга мындай талап кылсаңыздар болот да. Бул сураныч да эмес да, бул талап кылсаңыз болот. Анткени бул биздин укугубуз болуп эсептелет. Аны биз билишибиз керек. Кийинки нерсе, эки эле жол бар азыркы учурда. Жогорку кеңеш караш керек. Эгер жогорку кеңеш да колдоп берип отурган болсо, ондо президент ошо вето коюш керек. Президентке бардыгы кайрылды. Биз депутаттарга азыртан калбастан социалдык тармактар бар. Баарыбыз кирип туруп эле бир текст менен биз казиного каршыбыз. Жетет ошол. Депутаттар ошол жерде голос берсин, кайтарсын, болду. Мындай көйгөй эч кимге жаралбайт. Ошол нерсени биз суранбашыбыз керек. Биз талап кылышыбыз керек, депутаттар кайтарсын. Jaka ko'rsatayapsiz? Все, красный.